Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө Аллахтын тынчтыгы жана мээрими болсун. Ассаламу алейкум. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн жума, демек жума күнү 21:30 эфирге чыгуучу Ислам бүгүн программасы. Үйүбүзгө конок келерде биз үй жыйнаганга аракет кылабыз. Өзгөчө таза болсун, өзгөчө жарык болсун деген ниетте. Үйгө конок келерде биз үйдө таттууларды бышырып даярдайбыз. Үйгө конок келерде биз татынакай кийимдерди кийип, конок тосуп алганга аракет кылабыз. Дал ушул ай мусулман айы боюнча Робиул Аввал айы деп аталып, бул айда бир баарыбызды бактылуулукка үндөгөн, эки дүйнөнүн тең бейишинин дарбазаларынын ачылуусуна ошондой эле туура жолду көрсөткөн инсан төрөлгөн. Мына ошондуктан биз мына ушул айды биз дагы ушул конок күткөндөй эле даярданышыбыз керек экен. Бул бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз бул кандай ай, кайсыл ай жана кандай инсан көрсөтүүбүздө айтканга аракет кылабыз жана ушул мусулман айларындагы айдын өзгөчөлүктөрү туурасында дагы маалымат бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда көрсөтүүбүзгө келген коногубузду тааныштырайын. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Жума күнүңүз берекелүү болсун. Бүгүнкү кылган ибадаттарыңыз кабыл болсун. Амин, бирге болсун. Келиңиз, биринчи көрсөтүүбүздүн башында айткандай, ушул мусулман календарь боюнча дейбизби, бул ушул айдагы айлардын, мусулман айларынын өзгөчөлүгү туурасында көрсөтүүбүздүн соңунда элдерге маалымат бергенге аракет кылалы. Алгач эле биринчи Мухаррам айы туурасында баштасак, бул ай кандай ай? Деги эле ушул аталган айлардын бири-биринен бир кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жараткан Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алла тааланын жалгыздыгына, барлыгына, бирлигине ыйман келтирип, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашаган бардык момун мусулмандарга Алла тааланын рахматы, мээрими боло берсин дейбиз. Чындыгында Алла субханаху ва таала бул Тоба сүрөсүндө келет. Инна иддата шухури индаллахи исна ашара шахран дейт. Алланын алдында асман менен жерди жаратканда айлар бул ушул 12 ай дейт. Мына ошол 12 айдын эң алгачкысы эле бул ушул Мухаррам айы деп эсептелинет. Мухаррам деген сөз бул харам деген сөздөн, тыюу салынган деген сөздүн мааниси келип чыгат дагы. Эми исламга чейин эле арабтар ошол араб жарым аралында ушул айды өзгөчө баалап, бул айда бардык уруулардын ортосунда уруштар, талаш тартыштар, согуштар токтогон ай болгон экен. Мына ошондуктан ислам дини келгенден кийин эле мына ошол Мухаррам ошол өз аты менен эң алгачкы биринчи ай болуп кала берди. Биздин негизи эле дагы бир айтып кете турган маалымат, биздин динибизде, шариятыбыздагы мусулман календарынын пайда болуусу дагы мына ушул жерде турат деп айтсак болот да. Себеби пайгамбарыбыздын убагында, андан кийин Абу Бакырдын убагында мусулмандар бир өздөрүнүн бир тарыхы менен, өздөрүнүн жылы менен жазган эмес. Абу Бакыр дүйнөдөн өткөндөн кийин Умар ибн Хаттаб халифа болуп, амирил муъминин болуп шайлангандан кийин 2 жыл өткөндөн кийин падышага, Умарга Абу Муса Ашариден кат келип калат. Урматтуу момундардын падышасы, сизден кат келиптир. Ал катта Шабан деп эле жазып коюпсуз. Ал Шабан кайсы Шабан? Өткөнгү жылкыбы же келерки Шабан болобу дегенде Умар ойлонуп түшөт. Демек бизде эле өзүбүздүн бир тарыхыбыз болуш керек экен деп бардык сахабаларды жыйнап, анан ушундай маселени коюп баары менен кеңешкенде, демек мусулмандын жыл санагы башталуу үчүн кайсынан баштасак, пайгамбарыбыздын туулган күнүнөнбү же кайсы биринчи баягы вахий түшкөн күндөнбү, кабар түшкөн же деп акыры көп талкуулар болгондон кийин акыры пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Меккеден Мединеге көчүүсү, бул ак менен караны ажыратуу, адамдарга туура жолду көрсөтүү, караңгылыктан иман нуруна чыгаруу күн болуп аткандыктан, мына ушул күнгө токтосок кандай болот деп
кийин Умар ибн Хаттаб Али радиаллаху анху менен кеңешип, ал дагы макул көрүп, мына ушул чечим менен мусулмандардын биринчи тарыхы коюлуп калат дагы. Ошол Мухаррам негизи биринчи ай болуп калат. Негизи булар пайгамбарыбыздын көчүүсү бул Робил Аввалда болгон. Робил Аввалда болгон, бирок ошондо болсо дагы баягы ажылыктан кийин адамдар үйүнө кайткан убакыт болот экен, Мухаррам биринчи ай боло берсин деп кеңешип, ошол Мухаррам айды биринчи ай деп аташкан. Андан кийин бул Мухаррам айдын дагы бир өзгөчөлүктөрү бизде Ашура күнү деп коет, же болбосо Ашир күн деп коет. Ошол Мухаррамдын 10 күнү биз момун мусулмандар бардыгыбыз пайгамбарыбыздын сүннөтүн кармап, ошол күнү ораза кармайбыз. Андан кийин Сапар айы деп айтылат экен. Анан бул айында тарыхына токтолуп кетесиз. Ушул айды эл арасында эмнегендер бул айда кызды турмушка чыгарууга мүмкүн эмес деген дагы эл арасында айтылып жүрөт. Анан ушуга дагы токтолуп кетсеңиз. Негизи биз Сапар айы деп коебуз. Араб тилинен алынганда Сафар айы деп аталат. Сафар деген мааниси арабтарда бул бир боштуктун айы деген маанини билдирет. Эч нерсе жок калган. Себеби арабтар исламга чейин уруу болуп жашап, бири-бири менен урушуп, кагышып, басып алып эле жүргөн эл болгон. Динди да түшүнбөгөн. Бирок ошол Мухаррам айынын урматына бардык уруштарды токтотуп, тынчтыкта жашап калып, анан Сафар айы келгенде багы кеде уруштан олжолуу болушканда булар. Ошол олжа да жок, тамак да жок, аш да жок, бош калдык деген ай деп эсептешкен. Мына ошонун аркасынан Сафар айы деп аталып калган. Ал эми азыркы сиз айткан биздин багы элибизде жайылган Сапар айында бербейт деген сөз, бул эч бир шариатта андай сөз жок. Мисалы бізде 12 ай болгон болсо, 12 айдын эч кемесинде кызды турмушка бергенге эч бир тыюу жок. Албетте пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн аткаруу менен бирге ал тыйган нерседен тыйылуу керек экен. Ошондой эле динге же шариатка жаңылык киргизүү да туура эмес дейт. Бул демек кийинки эл арасында пайда болгон бир кошумча жаңы нерселерден келип чыккан нерсе экен да. Эми негизи багы бир көз караш бар бизде. Динге жаңы кирген нерсе дегенге да биз жакшы бир көңүл болушубуз керек. Кээ бирлер айтат, пайгамбарыбыздын убагында болбогон нерселердин баары азыр болбош керек дейт. Биздин алымдарыбыз айтат, пайгамбарыбыздын убагында болбогон нерселер дагы азыр болуп аткан болсо, ал эки түрлүү болот дейт. Муну эми бизде багы шариат жолдо бида деп коет. Жаңа кирген нерсе, бирок ошол биданын эки түрү болот дейт. Жакшы бида дейт. Бул Куранга, сүннөткө, элдин жашоосуна каршы келбеген. Ал эми жаман бида бул Куранга, сүннөткө каршы келген деп имам Шафии өз сөзүндө айтат. Мисалы бизде көп урбататтарыбыз бар. Ал Куранда жок, сүннөттө жок. Бирок ага каршы келбейт. Демек аны аткарса болот. Кээ бир урбататтар бар, ал Куранга, сүннөткө каршы келгендиктен аны биз туура эмес урбатат, андан алыс таяк деп айтабыз. Ал эми жанакы келип чыккан сөз дагы балки бул кайдан чыккан, ушу элден чыгат. Эми адаттан ушу Сапар айында болбойт экен. Кеде бизде айтып калат, балдарды сүннөткө отурганда дагы ушул айларда отурганда болбойт экен деген дагы ушундай биздин ата бабалардан сөздөр бар. Кеде кээ бир сөздөрүн угуп койсок деле жакшы болот, бирок негизи шарият менен карап келгенде андай чектөөлөр жок болгондон кийин демек ал жерде ал ишти аткарып койсо эч бир шарият жактан зыян жок, же кыяматта бир тозокко түшүп кала турган деле оор нерселер жок да. Рахмат. Кийинки кезеги менен келген болсок, ушул ай биз ушул бүгүнкү биз өзгөчө сөз кылган пайгамбарыбыз төрөлгөн ай болуп эсептелет. Алгач биз телекөрүүчүлөрдөн сурамжылоо алганбыз. Пайгамбарыбыздын төрөлгөн күнүн, жылын, анан кайсыл шаарда төрөлгөн билесиңби деп бир сурамжылоо жүргүзгөн элек. Ушул сурамжылоого кезек берсек, андан кийин маегибизди улантабыз. Аллахтын элчиси динди алып келген. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям төрөлгөн күнү декабрь, начало декабря болушу керек, 536 жылда болушу керек. Я не знаю, я не мусульманка. Извините. Мухаммед пайгамбар эми Аллахтын кулу жана элчиси деп түшүнөбүз да. Пайгамбарыбыз бул аламга Аллахтын сөзүн жеткирүү үчүн келген. Пайгамбардын эми жакшы жактары бар да, ошолордун сүннөттөрүн аткарып жүрсөк жакшылоо деп ойлойм.
Пайғамбар деген ыйык. Biraz bizim пайғамбарыбыз. Пайғамбарыбыз ушул дин жагын, адамдын адам болушун, адамдын таза жүрүшүн, адамдык касиетин сактап жүрүшүн негиздеген адам да. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көпчүлүк биздин тургундарыбыздан ушул суроого жооп алганда көпчүлүгү билбейт экен. Албетте бул өтө өкүнүчтүү. Мисалы, бүгүнкү турмушта бир жигит бир кызды сүйсө, ошол кыз кайсыл жерде жашайт, кайсыл жерде төрөлгөн, ал эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт, канткенде мен ошол кызга жага аламын, канткенде ал кыз мени сүйө алат же мен сүйөм дегендей аракет кылат экен да. Ал эми биздин ааламдын мырзасы болгон пайгамбарыбыздын качан төрөлгөнүн, бул ааламга келүү вазипасы кандай, мына ушул туурасында билбесек, бул өтө уят эле нерсе болуш керек. Эми көпчүлүгүбүз билебиз, ага ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз эми азыр сөз кезеги мына ушул пайгамбарыбыздын тарыхы туурасында болсок. Анткени ушул айда биздин пайгамбарыбыз төрөлгөн, ушул кийинки ай боюнча айтып берсеңиз. Робил Ауал айы бул 3-чү ай деп эсептелинет, Мухаррам Сафардан кийинки. Раби деген сөз негизи бул жаз келген учурдагы убакытта айтылган. Жаз келип, жамгыр жаап, чөптөр чыгып, айлана чөйнү жакшы болуп, малдарга дагы чөптөр мындай пайда болгон учур. Мына ошол учурларда арабтар ушуну Раби, жаз келди, жакшы жашаан келди, жакшы мындай бир жакшы маанай келди, малдарыбызга чөп болот, тамак аш болот деген мааниде Рабиул Ауал деп, жаздын биринчи, Ауал деген биринчи деген алгачкы күндөрү деп аташкан экен. Кийинки эле ай 4-чү бул Раби Сани деп болгон. Ошого жанаша эле жаздан кийин жай келгенде, балки ошолордун чөлкөмүндө мөмөлөр бышып калган, дан болсо дандар пышкан, мындай молчулук болгон учурду мына ошондой ат менен атап коюшкан экен. Мына ошол багы адам кыштан чыгып, жаз келип, айлана чөйрө аябай көзгө жагымдуу, жакшы болуп, жакшы маанай тартуулаган сыяктуу, ааламга дагы өзгөчө бир маанай тартуулап, Алланын өкүмү менен ааламдын мырзасы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул Робил Ауал айынын 12-синде бул дүйнөгө дүйшөмбү күнү бул дүйнөгө келет. Бул ошо 571-жылы. Демек, кээ бир алымдардын да ар кандай пикирлери бар, башка күндөр, бирок көпчүлүк туура айткан алымдар ушул күндү айтат. Ал эми ошол пайгамбарыбыздын апасы Амине энебиз болсо, менден төрөгөндө айтып атат, менден бир жарык чыкты дейт. Ал жарык Меккеде төрөп атат да, Шамды дейт. Азыркы Шам мамлекети, эми мында Сирия, мурдагы Шам деп аталганда Сирия, Иорданиянын, азыркы Палестинанын бир бөлүгү болот. Ошол Дамашкы Шам жарып кетти деп айтат да. Бул дагы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүүсүнүн жакшы эң бир жышаандары деп айтсак болот. Адамдын качан кандай жаралышы бир гана Алла Таалага маалым болот экен дагы. Балки ошол убакыт да төрөлүү пайгамбарыбыздын чекесине жазган деп айта алабыз. А бирок кийинки биз айткан айлардын көп эле маанилүү улук болушу бул пайгамбарыбыз болуп келгенден кийинки убакыттарда өзгөчө маани берилген да. Мисалы Кадыр кечеси пайгамбарыбыз болуп келгенден кийин, орозо парз болгондон кийин, анын ошол түн бар, өзүнүн ар кандай бир окуялары бар. Мына ошого ылайыктуу болуп, өзгөчө болуп калган деп айтсак болот. Зилхиджа айынын алгачкы 10 күнү эң Аллага жакшы көрүлгөн күндөр деп пайгамбарыбыз айтат. Бул Зилхиджа айды мурда деле арабтар улуктап келген болсо, ал эми шарият ислам келгенден кийин анын мааниси дагы бир өзгөчө болуп туруп кадыр баркы көтөрүлгөнү, бул дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын келгенден кийинкиси. Рамазан айыны 12 айдын султаны деп айтабыз биз дайыма. Ал айда биз орозо кармайбыз, Аллага кулчулук кылабыз, көптөгөн сабырдуулукту, кечиримдүүлүктү үйрөнөбүз. Бул айда эле пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келгенден кийин, анан орозо парз кылынгандан кийин мындай улуктанып атат. Бараат кечелери бар,
мындан келип биз айтсак болот, жанагы аламга жакшы жаз, жакшы маанай тартуулагандай айлана чөйрөгө жаратылыш жагынан. Бирок адамдын жан дүйнөсүнө дагы ушундай бир жакшы ыймандуулукту, жан дүйнөнүн азгыны, бир караңгылыктан нурга алып келген дагы бир жаратылышка жаңшы маанай тартуулай тургандай пайгамбарыбыз дагы мына ушул айларда төрөлүп, ошол аламга рахматты, мээримдүүлүктү, кечиримдүүлүктү, арабтар ушундай бир биздин аалымдарыбыз айтат, өтө бир динди да түшүнбөгөн, бирок мүнөзү жагынан өтө катаал болгон, дайыма согушта, урушта жүргөн адамдарды динге алып келип койгону бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң бир Алла таалабынан жардам болуп, Кураны можиза болуп, пайгамбарыбыздын өзүнүн жүрүшү Курандай мамиле болуп өзгөртүп койгону бул чоң эңип деп көптөгөн алымдар жазып жүрүшөт да. Рахмат. Кийинки могул Рамазан айы туурасында жакшы маалыматыбыз бар. Кудайга шүгүр, элдин көпчүлүгү бул кандай ай, бул айда эмне кылуу керек, кандай ибадаттарды кылуу керек маалыматы бар. Келиңиз ушул Рамазан айы менен Ражап айынын ортосундагы Шабан айы туурасында айтып кетсек, анткени көпчүлүк айтат, ушул эки айдын ортосунда бул айга эмнегедир мындай көңүл буруу, азыраак көңүл буруу болуп калат айтат да. Эми Шабан айы деле жакшы бир айлардан деп айтылат, себеби Айша энебизден бир хадис келет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көбүнчө Шабан айында деле орозо көп кармайт эле деген дагы пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Бирок пайгамбарыбыздын башка бир сөзүндө Мухаррам айында деле көп орозо кармайт эле деген сөздөр бар да. Демек Шабан айынын дагы 15-inde Бараат кечеси бар деп да бизде айтылат. Мына ошондуктан Шабан айына деле багы келгенде адам андан кийин эле орозо айы болот. Орозо айга даярдыктарды көрүп, Бараат кечесинде дагы колдон келишинче аракет кылып, ибадат кылып өткөргөндө көпчүлүк аракет кылышат. Бирок кандай болгон учурда деле бул 12 ай бардыгы эле өзүнүн коюлган аттарына жараша, шариятыбызда берген багы даражасына жараша улук деп айтабыз. Бирок адам баласы кандай болбосун ошол бир күндү күтүп отурбастан же бир убакытты чектеп отурбастан дайыма биз ошол ибадат менен, зикир менен, тасбих менен же болбосо башка бирөөлөргө жардам кылуу менен убактыбызды көбүрөөк ошол сооптуу ишке жумшаганга аракет кылышыбыз керек. Мисалы Кадыр кечесин деле канчалык биз жакшы билгенибиз менен, ушунча күн дегенибиз менен, бирок алымдардын көпчүлүгү акыркы 10 күнгө жашырып койгон дейт да. Себеби бир күндү билип алса, ошол күнү ибадат кылып алып, эми адам экен да, анан жатып алат же башка жок болот деп. Бирок акыркы 10 күндүн так түндөрүндө силер издей бергиле дейт. Ошол аптадагы жума күн дейбиз, күндөрдүн мырзасы болгон Алла Таала бир убакытты жашырып койгон дейт. Ошол убакытта дуа кылса кабыл кылат дейт. Туура айтасыз. Мисалы ошол эле Шабан, Ражап айында мисалы айдын башында же ортосунда 3 күн орозо кармаш керек экен деп эле ошол күнгө биздин көпчүлүк эже сиңдилерибиз деле, байкелерибиз орозо кармаганга аракет кылат. Бирок сиз айткандай эле ошо бир күнгө чектелбестен ошол эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйшөмбү жана бейшемби күнү орозо кармаган экен. Ошол күндөрдө деле орозо кармасак болот экен. Анан айдын 3 күнүндө 13, 14, 15 ошондо деле орозо кармап тахажжуд намаздарын окусак болот экен. Туура айтасыз. Анан албетте жума күндөрү ибадатка көбүрөөк көңүл бурганыбыз дагы оң болот экен. Эми теле көрүүчүлөрдүн суроолорун да бере кетейин. Карызга дейт, карызга акча алып жатканда кандай шарттар болуш керек, мисалы күбөлөр деген суроосун берген экен. Кийинки суроону дароо окуй кетейин. Эгерде карыз алган адам карыздан кутулбастан өтүп кетсе, карыз эмне болот деген. Бул бизге келген суроолордун көпчүлүгүнөн берип жатам. Бул өткөн көрсөтүүбүздөн келген суроолор экен. Жооп бергенге аракет кылсак. Карыз алып жатканда пайгамбарыбыздын бир сонун хадиси бар. Ушуну дайыма адам эсине тутуп койгон болсо жакшы болот. Ким карыз алып жатканда ушул карызды мен кайтарып берем деп жакшы ниетте алса, ошол карыздан кутулуп кете турган оңой жолдорду Алла Таала ошол адамга насип кылат дейт.
тез кутулат дейт. Ал эми карызды алып жатканда ниети бузулган болсо, бербейме деген болсо, балки ошентип бере албай жүрө берет дейт. Ошондуктан карызды алып атканда эң негизгиси ушундай бир жакшы ниет болсун. Экинчи, ооба күбөлөр менен жаздырып алыш керек. Азыр ушундай бир замандабыз, аны жазып бекемдебесе болбой турган. Бирок карыздын өлчөмү дагы бул жерде каралат. Канчалык жаза турганбы, жазбай турганбы, ишеничтүүбү, бирок ошол жазып койгон аябай жакшы болот. Үчүнчүдөн, карыз берген адамга аябай садакадан дагы көптөгөн сооптор жазылат. Рубба кардин хойрун мен садака дейт. Кээ бир карыз садака бергенден жакшы дейт. Мисалы 1000 сом берген болсоңуз, күнүгө сизге 1000 сомдук сооп жазылып тура берет деген сөз да. Ошондуктан карызды ушундай бир жакшы таризде алган болсо, ниетте аны кайтарып берген дагы оңой бир мүмкүнчүлүктөр болот. Кийинки бир жолу Ясин окуган адам 10 жолу Куранды окуп чыккандай сооп болот деп угуп калабыз. Туурабы? Эми негизи бул жөнүндө эгер Ясинди окуса ошондой болот деген эч бир пайгамбардан хадис жок. Бирок Курандын кайсыл жерин окуган болсок дагы жакшы. Бирок пайгамбарыбыздан бир хадис келген, эч болбоду дегенде убакыт таппай калып калган учурда сен Кулфу-Аллахатты 3 жолу окуп койсоң, Куранды толук окугандай соопту аласың деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Эми Кулфу-Аллахат, Ихлас сүрөсү Курандын 3төн 1-ине тете болот деген маани. Куранда эң көп кайталанган ат Муса пайгамбарыбыз экен. Акыркы пайгамбарыбыздын ысмы көп жазылса керек деп ойлоп жүрчүмүн деген суроо берилген. Эми чындыгында Муса пайгамбардын учурундагы ал пайгамбар болуп келип, ал фараондун ага көп аябай каршылык кылган окуялар өтө көп болгондуктан, сүрөлөрдөгү көптөгөн сүрөттөрдө ошол Муса пайгамбар менен фараондун Харун пайгамбардын окуялары көп болгондуктан, ошол Муса пайгамбардын аты көбүрөөк зикир кылынып калган. Экинчиден, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы көп зикир кылынган, бирок пайгамбарыбызды Алла Таала ошондой өзү дагы урматтап сыйлагандыктан, атын айтпастан эй Алланын элчиси, эй пайгамбар, я аюхан наби деген мындай ат чакырык менен урмат элитинде көбүрөөк келет да немесе. Рахмат. Кийинки суроо. Кийинки суроону окуп кетсем, той өткөрүү үчүн карыз алса болобу? Кыска жооп берип койсоңуз, анан көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эми той өткөрүү үчүн аны караш керек. Себеби карыз ала берип, азыр көптөгөн элибиз сыртта жүрөт. Ошо той өткөрөбүз деп карыз алып. Ошондо тойду өткөрүүнүн дагы өзүнүн бир жол жоболору бар. Ошону чектелүү акча менен өткөрсө болот. Сөзсүз түрдө эле бирөө менен атандашып той бергенде эле шариатка туура келбейт. Эми ошондой болбоду деп өткөрө турган болсо, аз карыз менен көп бирөөгө карыз болбой турган кылып, кредит албай тургандай кылып өткөрсө, бул жакшы эле болот. Албетте, динде ысырапкорчулукка жол берилбейт. Рахмат, бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип, бүгүнкү тема боюнча маек куруп бердиңиз. Сизден Аллах ыраазы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев болду. Ааламды ыймансыздар каптаганда, ошондой эле энелер кордолуп, кыздар тирүүлөй жерге көмүлүп жатканда, көз ачыктар көбөйүп, тоо ташка сыйынган адамдар көбөйүп күч ала баштаганда, Аллах мээрими менен бизге бир инсанды, пайгамбарды жөнөттү. Бул пайгамбарыбыз Аллахтын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз 571-жылы дүйшөмбү күнү 12-түнү Меккеде төрөлгөн. Ошол пайгамбарыбыздын кылган сүннөттөрүн тирилтели, аткарганга аракет кылалы, пайгамбарыбызга салават айталы. Анткени салават бизди салават айткан адамга албетте сооптор жазылат эмеспи? Бүгүн сиздер Ислам бүгүн программасын көрдүңүздөр. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.